Мындан сырткары аскерге чейинки даярдоо сабактары бүгүнкү күндө баягы автомат пистолеттерди колдору менен октоп чачып атышат мынтип элечи. Жок дегенде жыгачтан автомат жасап, таштан граната жасап ыргытып үйрөттүрүш керек балдарды. Себеби дегенде бүгүн урматтуу Алмаз Акынжанович, билим министри менен коргоо министрлиги отуруп, сиз бизге автомат берип турасыз, ушул сабактарда кайра алып кетесиз деп биргеликте ушуну киргизсе, 11 класстын балдары чек араны коргоого, мекенди сүйүүгө, улутту коргоого, элди коргоого болгон бир тарбия менен өсүп мектептерди бүтөт эле деген маселе. Бүгүн Кудай сактасын, бир чек арага кол салуу болсо, ким коргойт десе, ошол офицер кесибин тандагандар коргой берсин деп атат балдар. А силерчи десең, биз Европага чыгып турабыз, анан кайра киребиз бүткөндө деп. Бул патриоттуулук эмес. Мекен үчүн жанын бергенге даяр уул кыздарды өстүрүшүбүз керек. Акырында, урматтуу депутаттар, мугалимдерге даңк болсун, хадисте да айтылат, бешиктен кабырга чейин билим ал деп. Ошон үчүн билимге биз көңүл бурушубуз керек, шарттарды түзүшүбүз керек. Биз ошо мугалим мөмөлүү дарак дейт, ошо мөмөлүү дарак солуп калбаш үчүн 1 сентябрдан баштап сапатына билим берүүнүн, ошондой эле алардын келечегине көңүл буруш керек. Ал эми билим министри депутаттары менен тыгыз иштеп, биздин сунуштарды дагы эске алуусуну талап кылат элем. Ал эми билим боюнча 12 жылдык билим деп туруп, ал качан окулат, каерде